Бейиш нуру. Жануарлар ааламы. Акыл калчап, көз чаптырып карай турган болсок, бизге өтө улуу акыйкаттарды айтып турат. Бүгүн биз жануарлардын денеси жашаган аймагына канчалык деңгээлде ылайыкташтырылып жаратылгандыгын карап көрөлү. Чынында, бүткүл жануарлар жашаган жердеги климатка, абалга, шартка ылайыкташкан дене түзүлүшүнө ээ. Токойдо жашаган түлкү менен түндүк уюлда жашаган түлкү, токойдогу коён менен түндүк уюлдагы коёндордун дене түзүлүшү такыр башка. Ушул сыяктуу дагы толтура жануарлар бар. Булар бир жануар болгону менен жайгашкан жерине жараша бири-биринен айырмаланып турат. Биз мисал катары ак аюуга карап көрөлү. Түндүк уюлда жашаган ак аюу менен токойдогу аюунун да айырмалары бар. Түндүк уюлда жашаган ак аюунун дене түзүлүшү суукка чыдамдуу болуп жаратылган. Сыртынан карасаң суукка тоңуп кала тургандай көрүнөт. Бирок анын денеси, организми дал ушул суук климат үчүн өтө ыңгайлуу. Мисалга, ак аюунун жүнү ак көрүнгөнү менен ал айнек сымал, тунук төскө ээ, калыңдыгы 5 см болуп, жылуулуктун чыгып кетүүсүнүн алдын алат. Ошол эле кезде бул айнек сымал болгон жүн күндүн энергиясын денеге толук өткөрүп турат. Ал сууга түшкөн кезде болсо, жүнү скафандрдын ролун ойнойт. Сууда жүндөр бири-бири менен жабышып, денесине сууну өткөрбөй коет. Ал эми терисинин астында болсо калыңдыгы 10 см болгон май катмары бар. Натыйжада суунун астында болсун же жер бетинде болсун, дайыма 37 градустук денесинин температурасын сактап жүрө алат ак аюу. Муз үстүндө болсо 100 чакырымчалык аралыкты бир токтобой басып өтө алат. Бул кезде анын буттары эч тайып кетпейт. Көрсө, ак аюунун таманындагы оюкча абалындагы кичинекей чуңкурчалар вакуум сыяктуу болуп, муздун үстүнө жабышып, натыйжада сыйгаланып кетүүнүн алдын алат экен. Жалпак болгон буттары сууда жакшы сүзүүгө шарт түзүп, саатына 10 км ылдамдык менен сүзө алат. Бул кызык маалыматтарды уккан соң акылыбызга тизмектелген суроолор келе баштайт. Ак аюу кантип мындай мыкты өзгөчөлүктөргө ээ болду? Анын жүнүн, денесиндеги 10 см майын ага пайдалуу ыңгайлуу кылган ким? Анын денесин -60, -70 градустук суукка ылайыктуу кылып жараткан ким? Аны сууда болсун, жер бетинде болсун үшүбөй тургандай кылып жараткан ким? Анын таманын музга жана сууга ылайыкташтырган ким? Ага бул мыкты дене түзүлүшүн ыроологон ким? Чынында өтө акылмандуулук менен, чебердик менен, жогорку деңгээлдеги усталык менен жасалгаланган ак аюу. Демек, ага бул өзгөчөлүктөрдү берген зат акылман, даанышман, чебер, уста, мээримдүү зат. Эгер ак аюуга буларды табият берди дей турган болсок, чынында бул күлкүлүү нерсе. Себеби табиятта акыл, эрк, кудурет, чеберчилик жок. Акылы жаны жок нерсе акылдарды таң калтырган жандуу бир системаны кантип жарата алсын? Өзүнөн өзү болуусу да мүмкүн эмес. Себеби өзүнөн өзү ыктымалдуулук менен дал ушундай климатка ылайык болуп, кемчиликсиз жаралып калуусу акылга сыйбайт. Акыл калчап, ой жүгүртүп көрсөк, аюунун бул кереметтүү дене түзүлүшү бизге Аллах Тааланы танытып турат. Демек, Аллах ак аюуну ошол суук аймакка ылайыктуу кылып жаратып койгон. Суукту жараткан Аллах ак аюуну, же болбосо ак аюуну жараткан Аллах ошол суук климатты жараткан. Себеби ак аюунун дене түзүлүшү менен климат тил табыша алууда. Хашр сүрөсүнүн 24-аятында Аллах мындай деп айтууда: Ал Аллах, жаратуучу, түзүүчү, келбет берүүчү. Бул жерде Аллах Тааланын 3 ысмы айтылууда. Биринчиси Халик, бүткүл нерсени жаратып бар кылган деген мааниге келет. Экинчи ысмы Бари, бүткүл нерсени жоктон эң кооз көрүнүштө кемчиликсиз бар кылган. Үчүнчү ысмы Мусаввир, форма берген, көрүнүш берген деген мааниге келет. Чынында Аллах бүткүл жаратыктарга ылайыктуу, жарашыктуу көрүнүш, форма берген акылмандуу зат. Биздин милдет анын жаратыктарын карап, тафаккур кылып, ага моюн сунуу. Курандын Рысөлөй Нур аттуу тафсиринен алынды. Бейиш нуру.